Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожошевдин төрагалыгы астында Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны видеоконференция режиминде өттү. Бул жолугушуу Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик органдарына төрагалык кылууну кабыл алгандан кийинки алгачкы жыйын болуп саналат. Евразиялык экономикалык кеңешинин төрагасы, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин төрагасы президент Садыр Жапаровдун ЕАЭПке мүчө мамлекет башчыларына кайрылуусунда айтылган республиканын төрагалык кылуу жылындагы негизги багыттарын жана демилгелерин белгиледи. Буга байланыштуу ал мамлекет башчысынын сунуштарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу өтүнүчү менен коллегиянын төрагасы Михаил Мясниковичке кайрылды. Кеңештин отурумунда 30 маселе каралды. Кеңеш Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кароосуна Евразиялык экономикалык бирлик аймагында ташууларга көз салуу үчүн навигациялык проблемаларды колдонуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу жөнүндө маселени киргизүү чечимин кабыл алды. Макулдашууну колдонуу бирликтин ички чек араларында көзөмөл чараларын минималдаштырууга жана бирликке мүчө мамлекеттердин транзиттик жагымдуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет.